Ош технологиялык университетинде Кыргыз Республикасынын билим жана илим кызматкерлеринин кесиптик бирлигинин борбордук комитети тарабынан жождор жана райондор арасында уюштурулган спорттун 7 түрү боюнча Ден соолук 2026 спартакиадасы өткөрүлдү. Спартакиадага Ош шаары жана 7 райондан келген командалар катышып, спорттук мелдештер жогорку деңгээлде уюштурулду. Иш-чаранын ачылыш аземинде Оштунун ректору профессор Жамболот Турсунбаев катышуучуларга ийгилик каалап, спорт ынтымактын, сергек жашоонун жана достуктун символу экенин белгиледи. Ошондой эле мына бүгүнкү бизде окуу жайлардан, жакынкы окуу жайларыбыздын өкүлдөрү, окуу жайлардын, мектептердин өкүлдөрүнө ийгиликтерди каалайм. Сиздер жетектеп келген мына бардык Ош областындагы региондордун спортсмендерине ийгиликтерди каалайм. Ыкчамдар, шамдарайлар утукка жетишсин. Майрамдардан куттуктайм, урматтуу көрсөтчүлөр. Ошондой эле Кыргыз Республикасынын билим жана илим кызматкерлеринин кесиптик бирлигинин борбордук комитетинин төрагасынын кеңешчиси Жунусов Абдыкадыр Арынович, Кыргызстан кесиптик бирликтер федерациясынын Ош шаары жана Ош облусу боюнча өкүлчүлүгүнүн өкүлү Ысманалиев Акылбек Абдыкахарович, билим жана илим кызматкерлеринин кесиптик бирлигинин борбордук комитетинин Ош облусу боюнча өкүлү Саттаров Абсамат Эрмаматович, Кара Суу райондук кесиптик бирлигинин төрайымы Исраилова Нуржан Абдураимовна жана Оштунун кесиптик бирлигинин төрайымы Тиленбаева Багдагүл Эргешевна куттуктоо сөздөрүн сүйлөштү. Каракөл районунун, Чоңол районунун, Кара Суу районунун бардык мугалимдерине ийгилик каалайм. Şu күчтүүлөр жеңип кетиңиздер. Дайым ушундай жакшылыктарда жол жүрөңөр, майрамыңыздар менен. Буюрса бүгүн райондордук, шаардык деңгээлдеги спорттук мелдеш өткөрүлөт. Эртең жогорку окуу жайларындагы, Ош шаарындагы жана Манас шаарындагы жогорку окуу жайларындагы ушул спорттук мелдеш эртең уланат. Биздин Ордолуу Ош шаарыбыздагы түштүк жергесиндеги жападан жалгыз адистештирилген техникалык окуу жайы болуп эсептелген Ош технологиялык университетине кош келиңиздер демекчимин. Баарыңыздарга ийгиликтер. Спартакиаданын жүрүшүндө катышуучулар спорттун 7 түрү боюнча күч сынашып, ынтымакты, биримдикти жана сергек жашоого болгон кызыгууну даңазалашты. Жыйынтыгында жеңүүчүлөр аныкталып, дипломдор жана баалуу сыйлыктар менен сыйланышты. Урматтуу көрсөтчүлөр, мен силерге калыса тобунан кичи бир маалымат берип коеюн. Волейбол боюнча 40 жашка чейинки башкы калыс Баязбек уулу Рустам. Иш-чаранын соңунда Оштунун маданий-эстетикалык борбору тарабынан концерттик программа тартууланып, катышуучуларга жагымдуу маанай тартууланды.